Assalamu alaikum. Туғандар, бүгін біз сіздер менен шул видео отчет кылып бөлүшүп коелу дедик. Анда эмесе баштайбыз. Мына 6000 сомго ушул ишти Сөлжан багууну баштарда 6000 сомго шланг алганбыз. 3500 сомго Сөлжан алганбыз. Общий 9500 болуп атат расход. Андан кийин bir yıl öttü. Bir yıl ötüp keçe video çıkargandan keyin 3000 сомдук биогумус саттык. 500 сомдук Сөлжан саттык. Ошентип биз мынабул Сөлжандын расходун жаптык. Андан кийин 5000 сомдук гумус саттык. Мынабул жогорудагы шлангандын расходунун 5000-ин жаптык дагы. Бул жерде 1000 сом калды. 1000 сомду жапсак, биз бүт расходду жапкан болобуз. Азыр эми 200 килограмм биогумус даярдаш керек. Дагы бирөө заказ берген. Ошол адамга 200 килограмм биогумус даярдашыбыз керек. Анан 20 килограмм Сөлжан жөнөтүшүбүз керек Бишкекке. Бизден Сөлжанды багып алып кимге сатам, буну ким алат эле деген суроолорго мына ушул жооп туугандар. Бул ушундай. Барбы кете берет, сурайт. Болгону ушул билиш керек. Чтобы кимде Сөлжан бар, кимде биогумус бар экенин адамдарга жеткизиш керек. Анан бул нерсени багыш кандай, оңойбу, кыйынбы, ошол жагын түшүндүрүш керек. Болгону эле ошол. Анан Сөлжанды багып, суу эле себип коюш керек. Ошол эле мээнети бар, туугандар. Калган бир ашыкча мээнети жок. Ошентип биз буйруса мынабул 200 килограмм биогумусту даярдаш керек деп койдум. Ушуну сата турган болсок, биз пайдага чыгабыз буйруса. Мынабул расходду полный жаап пайдага чыгабыз. Азыр уже пайдага жакындап калдык. 1000 сом калды буйруса. 1000 сомду жапсак, биз калганы ушул биздин пайдабыз болот. Анан азыр дагы эшикке чыгып биогумусту тартып коем. Биздин каналга катталыңыздар туугандар. Видеонун сол жагында класс мынау белгини басып коюңуздар. Видеонун оң жагында ылдыйда подписаться деген жазууну басып, коңгуроону басып коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар. Биз дагы болгон ийгиликтер менен, кемчиликтер менен дагы башка ушул жүргүзүп аткан иштерибиз менен бөлүшүп турабыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болгула. Мынакей туугандар, биогумус ушунча калды. Нол жерге чейин эле саттык. Азыр дагы даярлап атабыз. Бунун ичинде баягы сөл жыландарды алып калыш керек да. Тукумдан чыккан сөл жыландар чоңоюп калды. Биогумус таза желди, таза жешти. Курсактары ачып, азыр ал сөл жыланын балдары кичинекей. Ушу курсак ачып жемдеп турган учурунда ээлеп алып туруп, баягы көңгө салып койтабыз. Биогумусун сатып атабыз. Мынакей дагы бир заказды даярлап атканбыз. Бул 90 килограмм болду ко. Дагы 120 килограмм, общий 200 килограмм сөл жылан даярлашыбыз керек. Ушинтип эле багбандар, дыйкандар мындай үй бүлөсүнө жакшы таза тамак аш берем дегендер алат буну. Ким алат, буну кимге сатам дегендер ошондой кыжалатчылык болсо, өзүңүздүн огородуңузга сепсеңиз болот. Кыскасы, эч ойлонбой баштагыла. Биз дагы видео отчет кылып турабыз, канча сөл жылан саттык,
кимдерге салып бердик, полный видео отчет кылып киргизип турабыз. Каналга катталыңыздар. Жана дагы айтып кеттим. Силердин каналга катталууңар өтө маанилүү биз үчүн. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып койгула. Коңгуроону басып койгула. Рахмат. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болгула.